Мало того, что швейные цехи закрылись в Кыргызстане, теперь автошколы. Следующий какой объект будет закрываться? Когда Садыр Нургожевич приходил на пост, мы все слышали, будет свобода бизнеса. Где она? Где конкуренция? 26-27 январда Бишкектеги мамлекеттик транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамды каттоо борборунун борбордук аппаратына чогулган автомектеп өкүлдөрү айдоочуларды даярдаган электрондук база жабылып, автомектептердин иши толугу менен токтоп калганын айтып чыгышты. Алар лицензиялары мыйзамсыз токтотулганына нааразы болушту. Вы закрыты деген мыйзамды бергилечи. Дайте нам, пожалуйста, приказы, постановления, законы. Все на руки нам дайте, и мы спокойно уйдем. Биздин лицензиялар биринчиден мөөнөтсүз. Лицензияны берип аткан могу мөөнөтсүз. Эгерде бир кандай текшерүүдөн өтпөй калып, же бир кандай нарушение болсо, ошону поэтапный алат да. Мисалы биринчи бир текшерүү жүргүзөт. Адан өтпөй калсаң, экинчи текшерүү болот. Ал уже штраф менен 17500 сом. Эгер 17500 сом төлөгөндөн кийин дагы бир айдан өтпөй кала туруп даярың тасдык болбой калса, анан кийин через суд лишение болот. Бул юридикалык жактан өтө кылмыш деп эсептейм мен. Негизсиз эле өз билемдик менен эле кимдир бирөө ошентип. Ооба, бул жер деген мындай сөз менен чечилген да, мен түшүндүм, мындай жалпак түшүндүм, тияка чалып туруп, все, автошколдун светин өчүр деген да. Болду, ошо менен өчкөн. Ошондо Туманбаев өзү сот, өзү прокурор. Ошондой болуп калат. Чогулгандардын айтымында буга чейин президенттин иш башкармалыгынан айдоочулук күбөлөк алуу үчүн 10 айлык окуу киргизилери жана анын акысы 70 000 сом болору тууралуу маалымат берилген. Бирок жеке автомектептердин тагдыры кандай болорун эч ким түшүндүргөн эмес. Алдыдагы Б категориянын мөөнөтү 10 ай болот. Акысы 70 000 сом болот деп кечегин управдилами болду. Теория Бул теориясы эле. БЦ категориясы 12 ай болот, 88 000 сом болот деп бизге кечегин угузду. Болду. Башка эч кандай маалыматыбыз жок. Урматтуу жетекчилер, биз силер менен иш алып барабыз. Автомектеп силер иштетесиңер, биз силерди текшеребиз. Текшерүүчү орган биз. Лицензияны биз беребиз. Мынакей учебный план, мынакей сааты мындай, программасы мындай, могулар кошумча кирди, бул алынды, бул кошулду деп айтса, биз да түшүнөбүз. Ишкерлер өлкө боюнча 300дөн ашуун жеке автомектептин кызматкерлери жумушсуз калганын айтып, мындан ары эмне кылабыз деген суроону беришти. Бизде канча деген мугалимдер бар, канча деген инструкторлор бар. Алар жумушсуз калып атат. Алардын канча деген кредити бар, канча деген балдары бар, канча деген ымыркай балдары бар, бала бакча, мектеп деген бар. Алардын маселеси кандай болуп калат? Мисалы мен автошколаны жакшыртыш үчүн мен кредит алганмын, лизингке машиналарды алганмын. Канча сотрудниктерим турат. Мен өзүм 2 балам менен жалгыз бой энемин. Кандай ушуларды эч кандай эсепке албастан туруп жаап койгону бул туура эмес болуп атат да. Автомектеп ээлери транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамды каттоо борборуна лицензиялары эмненин негизинде токтотулганын сурап кайрылышты. Бирок жетекчиси ошол учурда президенттин иш башкармалыгында жыйынга катышып жаткандыктан, анын орун басары ишкерлерге толук жооп бере алган жок. Директор азыркы күндө администрацияда как раз ушу, если не ошибаюсь, ушул маселе боюнча. Мындан улам, ишкерлер андан ары жогорку кеңештин депутаттарына барып, арыз арманын айтышкан. Депутаттар жооптуу кызматкерлерди чакырып, элге түшүндүрмө берүүнү сурашканда эч ким келген эмес. Бүгүн 27 январь жогорку кеңештен чыктык. Болот Адылбековичке кирип, эртең менен саат 10го унан директору келем деп убадасын берген. Жана управдиламиден же өзү Каныбек Тургунбекович келмей экен, же анын орун басарлары 17:00 бирок саат 19:00 болду. Бүгүнкү күнгө чейин, бүгүнкү саатка чейин эч кандай жооп жок, эч ким келген жок. Кандайдыр бир коркуп атабы же жоо жоктугунан келип атабы, келбей жатабы. Биз бүгүнкү күнгө чейин туңуюк болуп, караңгы түн болсо дагы эч кандай бир жооп ала алган жокпуз ошо 10 айлык окуу боюнча. Буга чейин иш башкармалыктын автомектептин жетекчилерине 10 ай окуп 70 000 сом төлөшөт деп берген маалыматы коомчулукта да кызуу талкууга алынып, көп адамдар буга каршы пикирлерин жазышкан. Нааразычылыктардан соң 28 январда президент Садыр Жапаров кабарга маек куруп, өлкөдөгү менчик автомектептер мамлекеттик башкарууга өткөнүн айтып, бирок кайсы мыйзамдын кандай эреже менен болорун түшүндүргөн жок. Аны менен катар, менчик мектептердин басымдуу бөлүгү айдоочуну сапаттуу даярдоого кызыктар эмес. Негизги максаты акча табуу экенин айтты. Баасы кымбат болот эмиш. 10 ай окутуу деген өтө узак деген манипуляцияларды уюштуруп жатышат. Баасы анча деле кымбат болбойт. Азыр санап жатышат. Жалпы элге айтаарым, анча-мынча жеке кызыкчылыктары үчүн элди дүрбөткүсү келип жаткандарга кошулбагыла. Автомектептердин маселеси ушул эле күнү жогорку кеңеште да көтөрүлдү. Анда айрым депутаттар маселе жеке автомектептерде эмес, мамаргандардагы коррупцияда экенин баса белгилешти. Хочу сказать, как человек,
который долгое время боролся с коррупцией в силовых структурах, то что проблема с выдачей водительских удостоверений, она образовывалась на стыке автошколы и государственных органов. И сейчас МВД вместо того, чтобы поддерживать 10-12-месячное обучение, они должны принести извинения народу за то, что допустили коррупцию и выдавали, точнее продавали водительские удостоверения на протяжении долгих лет. Сейчас крайне неправильно закрывать частные автошколы и монополизировать выдачу водительских удостоверений, обучение. Дело в коррупции именно в государственных органах, а не в обучении, в его качестве. Ошол сунуштап аткан 10 айды аткан киши өзүнүн деңгээлине салыштырып 10 айды атат болуш керек. 10 ай өтө көп, убакытты кетирет, каражатты кетирет. Ал арада президенттик администрациянын маалымат кызматынын башчысы Дайырбек Орунбеков Фейсбукка мамлекеттик автомектептерде курсанттарды окутуунун баасы 19 000 сом деп бекитилгенин жазды. Практика учурундагы күйүүчү май сыяктуу чыгымдарды курсанттар өз чөнтөгүнөн төлөй турганын кошумчалады. Ал эми эл арасында автомектептерди реформалоонун автору деп айтылып жаткан президенттин иш башкаруучусу Каныбек Туманбаев болсо, жол кырсыктарынын көп катталып жатканына жеке автомектептерди айыптап келет. Ал өткөн жылдын ноябрь айында 2026 жылдын январь айынан тарта жеке менчик автомектептер болбой турганын, жарандар айдоочулук күбөлүктү алышы үчүн 2 ай эмес 14 ай окушу керек болорун билдирген. Баасы бирдей эле, эч кандай айырма деле жок. Чоңдор онлайндагы окууларын улантса болот. Айтып атпайбызбы? Биз мына жакынкы күндөрдө окуу концепциясы менен сиздерди тааныштырабыз. Эч кандай маселе жок. Үйдө отуруп онлайн сабак алса болот. Ал эми автомектептин өкүлдөрү мектептер тек гана билим берерин, экзамен алуу жана күбөлүк берүү мамлекеттик органдардын жумушу экенин баса белгилешүүдө. Дүйнөдө канча мамлекет бар? 300 бар, Ошол 300 мамлекеттин бир мамлекетинде бар бекен ошо 10 айлык деген, 12 айлык деген. Жок да бул. Бизде Кыргызстан эмне мындай эксперимент кылып атат? Эмне чыгат мынанча? Шермендешилик болуп атат го дейми? 29 январда президент Садыр Жапаров жеке автомектептердин лицензиясын токтоткон жарлыкка кол койгону белгилүү болду. Документ президенттин сайтында жарыяланды. Ага ылайык 2026 жылдын 30 январынан тартып 30 августуна чейин автоматы транспорт каражаттарынын айдоочуларын окуткан жана кайра даярдаган мектептердин ишин жөнгө салууну өркүндөтүү боюнча сыноо режим киргизилет. Жарлык 30 январдан тартып күчүнө кирет.